кутмандуу күнүңүздөр менен поликлиника медиасынын сереп берүүсүндө аялдарга берилген 30%га чейинки квота тууралуу сөз кылабыз. Биздин студияга мейманга юрист, эксперт Таттуу Эргешбаеваны чакырдык. Таттуу, мына өзүңүзгө белгилүү аялдарга 30%га чейинки квота берүү жөнүндө маселе кийинки кезде көйгөй жаратты. Ушул мыйзам чегинде бул кандай болушу керек эле? Негизи өзү конституциялык мыйзам, бул депутаттарды шайлоо боюнча конституциялык мыйзамда толугу менен көрсөтүлгөн эмес да процедурасы. Кантип, ошо кандай эрежелерге колдонулуп бул мандаттар бөлүнөт деп. Бул 64-беренеде беренет турбайбы? Ал беренеде бир гана айтылып кеткени ушул 30%дык квота болуш керек партиялык тизме менен. А бирок партиялык тизмеге 54 мандат гана кирет. 90 депутатка салыштырмалуу караганда бул 18%. Аялдарга берилген квотанын жалпысы эмне дегенде 36 бир мандаттык система менен кетип атат да. Анан ошол жерде бир мындай өзгөчөлүк бар да. Партиялар өзүнүн тизмесин тизип атканда, мына БШКга шайлоого катышуу боюнча өздөрүнүн заявкасын берип атканда, ар бир 4-чү тизмеде аял киши туруш керек. А бирок ошол парламент өткөндөн кийин 54 мандаттын ичинен 30% бул 18 аял киши минималдуу түрдө толугу менен ушу аял депутаттар болуш керек деген мыйзамда так айтылган нерсе бар. Бирок ар бир партиядан мандаттар бөлүнүп атканда башкача болуп бөлүнүп калышы мүмкүн да. Мисалы бир партия 15 алышы мүмкүн, бир партия 7 алышы мүмкүн, бир партия 5, эң азы 5, бирок бир партия 11 алышы мүмкүн. Ар кимиси ар кандай алат. Бизде азыр 6 фракция өтүп атабы? 6 фракция өтүп атат. Ошо 6 жеңүүчү партия 5% босогодон өткөн саясий партиялар, ошолордун ичинен 30% аялдарга берилиш керек. Эми ошонун эрежеси БШК мүчөлөрүнүн тарабынан кабыл алынат да. Ошол мыйзам боюнча 30%га чейин деп айтылган, ал жерде мисалы мынча мандат алса, мынча добуш алса, мынча мандат алышы керек деген жок да мыйзамда. 30%га чейин эмес, минималдуу түрдө 30% деп. 30%дан төмөн болбош керек деген норма бар. Эми ошол 30%дан төмөн болбош керек деген нормага карай айтылганда, анда ошо 18ден аз болбош керек деген норма да. Мисалы бизде азыр 19 депутат аялдар болуп атат, буга чектөө жок. Кааласа 20, кааласа 30, кааласа 40 боло берет. Буга чектөө жок. Анан башка жери бар, бул мен жеке оюмча бул БШКнын мүчөлөрү мына ушул чечимди 28 ноябрдан кийин шайлоонун мөөнөтү өткөндөн кийин кабыл алып атышат да. Ошону менен элге өзүнүн ишенимин азайтышып, легитимдүүлүктү азайтып атышат. Бул мыйзам тарабынан БШКнын мүчөлөрү кабыл алууга укугу бар. Бир гана ошол бардык эрежелерди, процедураларды 28 ноябрга чейин шайлоо күнүнө өткөнгө чейин тактап коюш керек болчу. Ошонун жыйынтыгында партиялардын ортосунда эч кандай уруш согуш болбойт болчу. Азыр чыгып кеткен чыр, мени капаланткан жери бул ошо Жанар Акаев менен Оргалча Токтогүбү эки кандидат ортосунда болуп аткан маселе. Ал жерде болсо деген аны бир кандайдыр бир жаман аттуу кылып чыгарып коюп атышат да. Эң башында айта кетиш керек, бул Оргалча Токтогүбүнүн ордунда башка эле аял кандидат болуп калышы мүмкүн эле. Бул Жанардын жана Оргалчанын ортосундагы болгон маселе эмес, бул ошо БШК тарабынан аныкталган процедура. Бул жерде аял кандидаткабы же эркек кандидатка берилет, кандай иретте берилет деген процедураны аныктоочу система. Ошонусу бар. Эми болсо деген эмне үчүн мисалы дагы бир партияда 5 мандат алышты, экинчи партияда болсо деген 7 мандат алып атат альянс. Эмнеге мисалы бул жерде 3 берип коюп атат дегенге мага дагы мисалы бүгүнкү күндө түшүнүксүз. Мен түшүнбөй атам. Бирок бул системаны БШК тарабынан булар подсчетту кылып, алар тарабынан эрежелер тастыкталып атпайбы? Ошо канчалык түрдө туура эмес, алар соттун алдында жооп беришсин. Мына азыр мисалы БШКнын чечимине карата кандидат Жанар Акаев бүгүнкү күндө действующий депутат өзү сотко кайрыла алат да. Ошо сотко Оргалча үчүн эмес, БШКнын чечимдери үчүн, БШКнын туура эмес же туура кабыл алынган чечими боюнча
сотко кайрылат, сот анан өзү чечет, бул туура чечим болдубу же болбосо туура эмес чечим болдубу деп. Эгерде бул чечим туура эмес болгон болсо, анда БШК мүчөлөрүнүн чечими жокко чыгарылат дагы, Жанар Акаевга эркек артынан мандат камтылсын деп Жанар Акаевга бул мандат берилет. А эгерде БШКнын чечими туура болчу, бул алардын өзү компетенциясы менен кабыл алынган чечим десе, анда бул оргалча болбосо анын ордуна дагы башка аялга, депутатка мандат берилет. Ошондой. А Борбордук шайлоо комиссиясы ушул жобону кабыл алууда мөөнөтү боюнча мыйзам буздубу же ушул кабыл алуунун процедурасындагы, мисалы жана депутат Жыйынчуроев айтпадыбы, бул жерде дагы процедура боюнча дагы бир топ маселелер бар депчи, укуктук ченемдик актылар боюнча деп. Өзү негизи айта кетиш керек, мурдагы жылдан бери конституциялык референдум өткөндөн бери өзү өлкөдө укуктук башаламан, укуктук хаос. Бул БШКнын кылып аткан эреже бузган маселеси биякта эле калсын. Жогорку кеңештин депутаттары мыйзамдарды тебелеп, керек болсо мыйзамдарды 3 окууну бир күндө кабыл алып, президент ошол күнү эле кол коюп, булар өздөрү көп башаламан иш-чаралар чыгарып коюшту. Но депутаттардын шайлоосуна карата конституциялык мыйзам концептуалдуу түрдө улуттук коопсуздукка терс натыйжа алып келе турган конституциялык бул мыйзамдык концепция. Бул алдын ала сунушталганда биз айтканбыз, өзүңөрдүн башыңарга өзүңөр бале чыгарып атасыңар, жол койгула деп. Өздөрү кабыл алышты, өздөрү ушул мыйзамга кол коюп беришти. Эми БШК тарабынан аларга профилдүү мыйзам бар, ошо БШКнын иш-чарасы боюнча. БШКнын өзүнүн мүчөлөрү бар, 11ден көбүрөөк. Алар коллегиалдуу түрдө чечим кабыл алышат. Ооба, ал процедура бузулушу мүмкүн. Эмне дегенде мыйзамда айтып кеткен, ошо БШКнын бардык шайлоого даярданыш керек деп, туура логистикалык иш-чаралар жүргүзүш керек. Булар ошо логистикалык ишти толугу менен санабай калышыптыр. Шайлоо күнүнөн кийин кабыл алып атат бул чечимди. Бирок чечимди кабыл алууга же албоого чектөө жок. Булар кааласа шайлоодон кийин деле чечим кабыл ала берет. Булар мыйзам чегинде иштеп атат. Бирок башка жери бар. Ошол кабыл алынган чечимдин легитимдүүлүгү канчалык элге жагат, канчалык эл ошону саясий мындай суроого, саясий майданга чыгарып жибербейт. Эмне дегенде укуктук майдан менен саясий майдандын ортосунда чоң айырмачылык бар. Бүгүнкү күндө БШК өзү мурда иш кадамын санап туура эмес өлчөбөгөндүктөн, бүгүн чечим кабыл алгандыктан укуктук маселе эмиге өтүп кетип атат да, саясий маселеге өтүп кетип, ал тургай ошол эле Оргалча тууралуу, ошол эле Жанар Акаев тууралуу мындай бир партиянын ичинде дагы маселе жаралып, анан башка маселелер да жаралып атат да, саясий. Мисалы Жанарды ошол күчтүү саясатчы болсо кайра парламентке алып келбей коюу аракети дегендей катары дагы түшүнүлүп жатат. Ушундай болбош үчүн эмне кылыш керек эле? Негизи өзү бизде киргизилген бир мандаттык система улуттук коопсуздукка шек келтире турган бул норма. Бизге республикалык масштабта бир мандаттуу округтар кереги жок болчу. 20-ноябрдын статистикасына караганда катышкан 321 бир мандаттуу боюнча кандидаттар 200 миллионго көбүрөөк акча кетишиптир өздөрүнүн именно предвыборный кампаниясына. А 21 партия кошулуп 1000 чактуу кандидат, көп болсо 156 миллион сом кетиришиптир. А бул бир мандаттык система менен барган 300гө жакын кандидаттар, булар болсо деген 356 миллион акча кетиришиптир. Бул еще 20-ноябрга берилген статистика болчу. Бул менен эмнени айтам? Колунда бар, бай, ошол жерде административдик ресурстары бар, анан кийин көптөгөн ошол жерге таасири бар гана адамдар 36 округтан келишти, бардыгы эркек кишилер келишти. Бул республикалык масштабта концептуалдуу түрдө бизге керек эмес функция болчу. Экинчиси, БШК өзүнө ачык партиялык системаларга өтө чоң эрк алып алышты. Эмне дегенде бул системаны жаңыдан киргизилгени үчүн билип турганбыз катачылыктар болот деп. Мына байкасаңыздар, бул партиялык тизме менен, мен сиздерге азыр статистиканы айта кетейин, толугу менен өзү партиялык тизме, толук тизмеде 1311 кандидат каралган. Анын ичинен партиялык тизме менен 1015 кандидат. Ошонун ичинен 352 аял. Анан бир мандаттык округтардан 296 кандидат каралган, ошонун ичинен 20 аял. Бирок бирөөсү дагы депутаттыкка мандатты ала алышпады, бир мандаттык округтар менен.
Эми партиялык тизмеде мына преференциалдык система, биз ал системага даяр эмес болчук. 120 миңге жакын бюллетень жокко чыкты. Эл мисалы аз келип берди. Бирок аз келгенге жараша ошонун ичинен 120 миңи дагы жокко чыкты. Анын ичинен кайсысы канча кандидатка берилди, кимиси утушу мүмкүн деген бул чоң суроо. Ошол жокко чыгарылган бюллетендердин арасынан элде ишенич азайды бул шайлоо системасына. Баарына каршы добуш бергендер дагы Баарына ал дагы көп болду. Мына 3 округ боюнча азыр кайра перевыбор, шайлоо кайра башынан болот. Бир мандаттык округда, 2 округ. Андан сырткары бүгүнкү күндө мына бул аялдар менен эркектердин ортосунда бөлө турган квотирование системасы дагы толугу менен жакшы иштетилип, алдын ала эрежелер иштелип чыкпады. Эмне дегенде аз убакыттын ичинде БШК өзүнө бир чоң милдет алып алды дагы, президент асманга учуп алды. Мен бул системаны киргизебиз деп, элдин алдында көрсөтөйүн деп. Же көбүрөөк даярданыш керек болчу. Же мындай системаны аралаш кылып туруп аз убакыттын ичинде чыгарган, бул негизи өзү алдын ала тобокелчиликтерди алып келген түшүнүктүү гана маселе болчу. Бул жерде мисалы БШК шайлоонун жыйынтыктарын фальсификация кыла албайт. Бул асуу системасы менен электрондук маселе менен иштейт. Ал нерсени мындай подрыв доверия деген көбү ошо биометрикалык системаны жокко чыгарайын деген күчтөр дагы бар. Бул туура эмес. Бул улуттук коопсуздукка шек келтире турган нормалар, кыймыл аракеттер. Асуу системасы жакшы иштеп атат, биометрикалык система жакшы иштеп атат, фальсификация жок. Бул жерде бир гана партиялар тарабынан даярданууга убакыт аз болчу. Өткөндө сбой бергенде дагы бул система боюнча да көп эме чыкпадыбы? Жок, түшүндүрүп беришпеди. Ооба, бул эмне дегенде мына преференциалдык ачык партиялык тизме боюнча киргизиш үчүн булар кошумча серверлерди кошкон, кошумча программалар түзгөн. Көп болсо бир 20 миң пользователь. А бул жерде элибиз 3 миллион 600 миңден көбүрөөк шайлоочу бар. Ошонун бардык данный обработка болуп, ал иштеп кетиш үчүн бул чоң сервис. Аны көтөрө алабы, көтөрө албайбы, биз аны практикада шайлоо учурунда билип атпайбызбы? Предпрактика жок болду да. Ошонун жыйынтыгында БШК негизи жакшы өткөрүлө турган шайлоонун жыйынтыгын толугу менен даярданбагандыктан, убакыт аздыктан, ресурстар аздыктан, билим аздыктан практика аз болду да. Ошонун айынан биз мындай жыйынтыкка келип атабыз бирок мен бир нерсеге бардык элди чакырып кетет элем да. Эң башынан биз эч бир мамлекеттик институтту жокко чыгарып дискредитация кылууга укугубуз жок. Өлкөнүн коопсуздугу, стабилдүүлүгү бир гана ушу мамлекеттик институттар болгондуктан биз кармалып турабыз. Жаман болсо дагы сот системабыз бар. Но президент институту бардык жерге ажыдарга окшоп башын сала бербестен өзүнүн гана мандатында иштеш керек. Өзгөчө парламент, БШК, улуттук банк, андан сырткары сот системасына мындай баш салбаш керек. Булар өзгөчө президенттен көз карандысыз иштеген мамлекеттик институттар болуш керек, бийлик бутагы болуш керек. Эгерде алар ошол өзүнүн функциясын жоготуп алса, анда биз эртең мына Афганистандан бир эле кадамда турабыз. Ошондой нерселерди биз унутпашыбыз керек дагы. Анан бирөө саясий өзүнүн максаты, өзүнүн ою үчүн эле көптөгөн юридикалык плоскосттарды мындай саясий плоскостька өткөрүп жибербеш керек. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн, мына жогорку кеңештин маселесин болуп атабы. Канча башаламан ушу жогорку кеңештин депутаттары менен мыйзамдар кабыл алынды. Мурда мындай нерсе бар эле, жамандык кылсаң 40 жылда кайтат деген, бүгүн 40 күндө кайтат. Мына өздөрүнүн башына өздөрү туура эмес, концептуалдуу түрдө кабыл алынбаган катачылыктар менен кабыл алынгандар бүгүн өздөрүнүн башына өздөрү түшүп атат. Бул укуктук хаос. Бул бир гана мөөнөт, кимге кайсы жана кылган иши, жашаган тармагы ошонго каратып эле. Бирок укуктук хаос бардыгынын башына урулат. Эмне өлкө укуктук угутта жашаш керек. Эгерде андай угутта жашай албаса, анда башаламан башталат. Мына бул башаламандын башталышы. Өздөрү ушул нерсеге алып келишти. Бирок ошолордун арасында жана азыр айтып чыгып аткандын арасында ушул укуктук башаламанга каршы турган депутаттар бар да. Бирок жалпысынан кабыл алынып калды да. Эми мындай да, парламент көбүнчө мисалы Жанар Акаев сапаттуу иштеген депутаттардын бири. Аны мен дагы ачык айтып, мен ачык колдой алам. Бирок мен юрист катары мыйзам чегинде жашаган адаммын. Бул жерде бизде полномочия бар. Конституциялык мыйзам бар, жогорку кеңештер өздөрү тастыктап беришти. Ошол жерде толугу менен процедуралар каралганга мүмкүн эмес. БШКга доверие кылышты.
өздөрү алдын ала БШКдан талап кылыш керек эле. Кана бардык эрежелерди толугу менен тастыктадыңарбы? Тастыктабасаңар, анда тастыктагыла деп шайлоо өткөнгө чейин, ал убакытка чейин болбоду. Башаламан менен кетти. Кетип, бүгүнкү күндө БШК чечим чыгарды, алар анга укуктуу. Эми ошо чыгарылган чечимдин негизинде квоталар бөлүнүп атат. Эми мен мисалы азыр бул жерден Жанар, бул жерден Орголчо деп карай албайм. Мен юрист катары кайсыл жерден туура эрежелер кабыл алынды, кайсы жерде туура эмес. Бир гана ошол боюнча укуктук баа бере алам. А жүрөгүм ооруганы кээ бир депутаттарга оорушу мүмкүн, бирок бул менин жеке жашоом, мен аны өзүм менен жашай берем. Бирок биз укуктук эксперттик топ катары бир гана өзүбүз дагы, жарандарыбызды дагы ушул угутта жүрүш үчүн конструктивдүү, объективдүү болушубуз керек. Ошонусу бар. Шайлоого чейин борбордук шайлоо комиссиясы мисалы 7 мандат алса, ошонун 2 аялдарга берилет деп, анан шайлоодон кийин 7 мандатка 3 аял болуп калбадыбы? Негизи өзү бул тарабы дагы бар. Мисалы мен эгерде мен БШКнын мүчөсү болсом, анда башкачараак санамакмын да. Эмне дегенде ар бир иретте 4-үнчү аял болуп кетип атпайбы? Ар бир 4 ирет. Анан кийин 54-тү дагы 30%-ын чыгарганда бул 18 эле орун, бул жерде 19 болуп кетип атат. Бирок юридикалык плоскость менен сүйлөгөндө, укуктук плоскость менен бунун бардыгын сот гана чече алат. Азыр бул жерде сот көз карандысыз система, сот гана баа бере алат БШКнын чечимине. Анан канчалык БШК туура чечим, ошо БШКнын кабыл алынган чечимдерине сот канчалык конструктивдүү, сапаттуу түрдө чечим берсе, ошончолук соттун дагы бети ачык болот. Анда баары эле ушул гендердик квота боюнча бир орун ашыгыраак кабыл алаттыр да. Эми 30%дан көбүрөөк болуп калып атат да. Азыр эмне дегенде 30% бул 18. Бирок айтып атпаймынбы, көп жерлерде мүчөлүштөр бар. Ал мүчөлүштөр конституциялык мыйзамдын өзүндө бар. Конституциялык мыйзам менен азыр берки эмненин ортосунда болуп атат. Кабыл алынган чечим БШКнын деңгээлиндеги эрежелери, процедуралары боюнча. Эми бул юридикалык плоскосттар. Юридикалык плоскосттарды саясий майданга алып чыкпастан сот аркылуу чечиш керек. Эмне дегенде ошолордун ортосундагы айкалыш, мүчөлүштөрдү бир гана сот чек кое алат да. Ошол тарабы бар. Бүгүнкү күндө соттун чечимин күтүш керек. Соттун чечимине карата анык болот. Мыйзамдагы маселенин өзүнө, мисалы гендерлик ошол 30%га чейинки квотанын өзүнө эч ким каршы болгон жок да. Эч ким каршы болгон жок, боло албайт дагы. 30%га чейин эмес, 30%дан өйдө. 30%дан төмөн эмес деген норма. Төмөн эмес, Анан буга чейин бирок ошол гендерлик квотадан бир аз талаштар болуп келген да, мурундагы шайлоолордо Сарууда болгон, анан бул Урокто болгон. Анда болсо гендерлик ошо квотанын өзүнө аялдарга каршы чыккан маселе чыккан да. А бул жерде ошол баягы бир аз БШКнын катачылыктары боюнча мындай айтканда. Ооба, ошо БШКнын кабыл алган чечимдеринин үстүнөн укуктук баа керек. Бул жерде болсо деген бардык медиа тармагы дагы келип эле берки кандидат аялды, Орголчо Токтобүбүнү жамандай башташты да. Мен мисалы каршымын. Сиздер мындай суранып кетет элем да, мына медиа сообществогачы аны же шпион деп чыгышты, же эмне, мен дагы өзүм аял кишимин. Эгерде ошонун шпиондугу, туура эмес иш жасагандыгы толугу менен сот аркылуу камтылса, анда аны алып чыгууга укуктуубуз. Бирок алдын ала эле мындай медиалык буллинг кылган, кара буллинг кылган бул туура эмес деп ойлойм да. Биз эгерде аялдар чөйрөдө бири-бирибизди консолидация кылып колдобосок, ушинтип эле бири-бирибизди сындырып коюу оңой экен да. Мен ал адамды билбейм, көргөн дагы эмесмин. Бирок Жанар Акаев менен бирге дагы иштешкенбиз. Бирок ошонго карабастан мен юрист катары объективдүүлүктү кармашым керек. Мен ушул мамлекеттик түзүлүш боюнча эксперттик өзүмүн угутумду колдошум керек. Ошондуктан болгон нерсени болгондой бизден айтуу бул милдет. Эми ошол мыйзам чегинде сиз сот аркылуу гана сот акыркы чекитти коет деп эсептейсиз. Бул бир гана сот тарабынан, бул укуктук плоскость, бул жерде саясий плоскость жок. Анан кечээ күнү чыгып алып президенттин дагы Жанар Акаевка тиешелүү айткан сөздөрү, ал буну жамандап, анга эмне кажет? Бул президенттин деңгээлиндеги болгон маселе эмес, анын компетенциясына кирген нерсе эмес. Анан кийин ойду келди болуп эле чыгып эле ошо социалдык тармактарда
жазган. Бул президентти мындай жакшы түрдө көрсөткөн маселе эмес. Ал буга көңүл дагы турбай коюш керек. Керек болсо компетенттүү нерседе мага туура маалыматты жеткиргиле, эмне дегенде мен шайлоо боюнча логистикалык организациялык суроолорго координация кылам деп, андан башка мен укуктуу эмесмин деген гана жооп берилиш керек болчу. Жана шайлоо процессине кошулууга укугум жок, кошулган дагы жокмун деп эч бир личностный плоскостько өтпөш керек эле. Ал болсо деген ашырып туруп анан дагы берки жөнүндө сөз жаза калат. Бизде саясий маданият, саясий культура төмөн. Ошонун жыйынтыгында бунун башында президент дагы турат, депутаттар дагы турат, чыгып аткан кандидаттар дагы, биздин эл дагы, бардыгыбыз ошо саясий маданиятка үйрөнүшүбүз керек. Ар бир институт өзүнүн гана компетенттүү ыйгарым укуктарынын чегинен чыкпаш керек. Мен мисалы эксперттик топ Бышканын же соттун ордуна сот болуп кетпешим керек. Иштеп аткан президент бир гана президент бойдон калыш керек. Анын ченемдүү укуктук эмелери бар, иш-чаралары бар. Андан ашпаш керек. Ал сот дагы болуп кетет, керек болсо кээ бирде ушу курултайдын башчысы дагы болуп кетет, насатчы, аксакал. Бул туура эмес. Биз ошол нерсеге канчалык мындай маданият менен туура келсек, ошончолук өлкө батыраак чоңоет, өнүгөт. Андай нерсе болмоюнча ушинтип бири-бири менен эле жүрө беришет, ушу саясий плоскостьта иш-чаралар жүргүзүп. Бул саясий плоскостька жете электе соттун чечимин күтүш керек. Андан кийин гана саясий плоскостька өткөрүш керек, эгерде соттун чечими туура эмес болсо. Ошондуктан эң биринчи чакырып кетүүчү нерсе саясий маданиятка үйрөнгүлө да. Эми кошумча айтып кетчү нерсе, Жанар ошол жанагы квота менен өткөн ургалча тууралуу жаман нерсени айткан эмес. Ал айткан, мен ошол квотаны колдойм, буга чейин да колдоп келгем, анан бул эжекеге эч кандай менин дооматым жок деп айтканда, анан ал башка маселе болуп чыгып кетти. Президент дагы өзүнүн сөзүндө айтып кетти да анычы, бирок аны Жанар айткан эмес. Туура кылыптыр. Саясий маданият тарабынан Жанар Акаев бул туура кадамдарды жасаптыр. Бардыгы ушундай угутта жүрүш керек. Бирок башка адамдар көрө албастык кылып берки кандидаттын артынан дагы чыгарып жүргени бул дагы туура эмес нерсе. Сотко беришсин, сот аркылуу далилдешсин, андан кийин чыгарылсын медиага. Ушу жаңы келе турган парламентке сиздин кандай каалооңуз бар? Бүгүнкү күндө ошо жогорку кеңештин аппараты 40% кыскартылып атат. Андан сырткары жогорку кеңештин управ делами, ошо жогорку кеңештин башкармалыгы, финансы башкармалыгы президентке кошулуп калды. Мен ушул концепцияга каршымын. Эч бир учурда жогорку кеңеш бул өзгөчө көз карандысыз иштеп жаткан бийлик структурасы, бийлик бутагы. Жогорку кеңештин ишине администрация президента кошулууга укугу жок. Анан бул кадамга барбаш керек. Келип аткан депутаттар өзүнүн башкармалыгын, финансы башкармалыгын администрация президенттен айырып алыш керек. Андан сырткары жогорку кеңештин конституциялык мыйзамы, регламентин өзү кабыл алыш керек. Келип аткан депутаттардын алдында улуттук коопсуздукту камсыздоо боюнча чоң милдет турат. Бул укуктук хаосту токтотуу, укуктук угутка кайрылуу, андан сырткары көптөгөн концептуалдуу түрдө туура эмес инвентаризация жолунда кабыл алып аткан мыйзамдарды кайра башынан карап чыгуу жана өздөрүнүн кыймыл аракети менен жогорку кеңешке көз карандысыз компетенттүү түрдө мындай иш-чараны алып келүү, кайра туура абалга, укуктук абалга өлкө кайтарылуусу зарыл. Анан мен мындай айтып кетем, биз администрация президентинин өкүлдөрү менен дагы иштейбиз, мага капа болбоңуздар, сиздер дагы жакшы иш-чараларды кылып жатасыздар. Бирок ошо жогорку кеңешке мыйзамдарды кабыл алуу маселесине келгенде мындай өзүңүздөрдүн эмнеңиздерден, кылып жаткан иш-чараңыздардан, компетенцияңыздардан ашып кетпеңиздер. Бул бир гана сураныч. Бүгүнкү күндө өлкө стабилдүү бир угутта өнүгүүсү зарыл, жана президенттин кылып жаткан саясаты дагы керектүү, бирок ошол мандатынан ашпаш керек. Болгону ушул. Рахмат сизге таттуу. Поликлиника медиасын сереп берүүсүндө гендерлик квота боюнча
30% орун берүү маселеси, анын тегерегинде көйгөйлөр, жаңы келип жаткан парламент тууралуу, парламенттин алдындагы милдеттер тууралуу сөз кылдык. Биздин студияда мейманда юрист, эксперт Таттуу Эргишбаева болду. Берүүнү мен Айгүл Бакиева алып бардым. Саламатта калыңыздар.